Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling. 96-97 жылдары biz Австрияга, Венага бардык. Анан бош убактардын бир күнү күндөсү поездга отуруп Венецияны көрүп келелик, Венецияга келдик. Эртең мененки поезд менен келип, кечинде кайра Венага кайттык. Анан Венецияда ары бери чуркап жүрөбүз. Ал кезде $100 командировочный берет эле бизге. Анан мен ары чуркап бери чуркап убакыт аз туугандарга, тааныштарга сувенир аласың да. Биринчи эле сүрөткө чыгасың, анан досторго, туугандарга бир арзаныраак бир сувенир алып келейин дейсиң. Анан өзүмө бир $3-4 арзан галстук алдым. Анан Адаханга жолугуп, Адахан мен галстук алдым десем, ой жакшы галстук экен, мен сизге галстугуңузду жууп берейин деп суунун жээгиндеги столго отура калдык. Анан чай ичтик, тамак ичтик. Анан счет алып келгенде $60 болуп кетти да. Анан мен деле Адаханда деле баягы тиги аз акча алда сувенир тигил боло алган. Кантип экен деп Адаханды мындай карап турдум, ал сыр бербей, зынтип миллионердей болуп туруп анан акыркы $60 төлөгөн да. Анан мен ошону ар дайым тамашалап айтып жүрчү элем да. Мындай $3 галстукту $60 жууганбыз депчи. Анан Венецияда биринчи жолу барганбыз. Кечигип атабыз. Каяка барарыбызды мындай билбейбиз. Көчөлөрү ири-буйру тарты. Анан водный таксиге кайыкка отуруп жеткиргиле деп калдык. Ал да бир $20-30 айтты. Анан макул деп шашылып отурдук. 50 метрдей эле келип, суунун наркы жээгинен алып келип өтүп, темир жол вокзалына токтотуп койду. Көрсө жакын эле экен. Биз мындай билбептирбиз да. Анан кийин аны мен төлөдүм да. Анан Адахан мени шылыңдап күлдүрдү. Кайыкчы $30 дегенде сиздин өзүңүздүн өңүңүздү көрсөңүз болот эле деп. Анан ошентип биз Венецияга барып келгенбиз. Анан анча-мынча мен тил билбейм. Адахан анча-мынча англисче тилин билет. Анан кийин тиги кайыкчы менен айта баштадык. Сен кандай мынакей наркы көздөн бер көзгө алып өтүп койдуң. Бул болбойт деп ал бакырып биз тиги кайыкчы менен сүйлөшүп атсак, полицейскилер келип калышты. Мен итальянча бир нерсе деп сүйлөдү, билбейм. Анан ал кезде бизде эме бар эле. Советский паспорт бар. Паспортта советский СССР деп турат. Ошону көргөзсөк, чечпер кетип калдым. Коем бербесек болбойт деп, анан $30 берип поездге отуруп Венага келип калганбыз. Мен аны көпкө шылдыңдап жүрдүм да, $60 дегенде Адахан сени өңүңдү көрүшүң керек эле депчи. Анан кийин чыкканда $30 дегенде сиздин өңүңүздү көрүш керек эле деп тамашалап жүрдү. Получается, ошондо баш аягы бир $100 түштүк да, жана жерден отуруп кечигип калып, анан шашылып тиги кайыкка отуруп, кайыкчыга бир $30 берди. Нурбек Текебаевдин маеги Суперинфо гезитинин жаңы санына жарыяланды. Анда саясатчы Адахан Мадумаровго карата позициясын, парламенттин жана андагы фракциялардын бүгүнкү алсыз абалы, президент Сооронбай Жээнбековдун иш-аракеттери боюнча баасы тууралуу жана башка ой-пикирлерин бөлүшкөн. Өмүрбек Чиркешевич азыркы убакта соц тармактарда Адахан Мадумаровду дискредитациялоо, каралоо кампаниясы активдүү жүрүп жатат. Мына ушул кампанияда Адахан Кимсанбаевич менен сиздин теледебаттагы дискуссияңыздын фрагменттерин кесип, видеолорду ага каршы пайдаланып жатышат. Мындай аракеттерге кандай баа бересиз?
Биринчиден, мындай жоосунсуз кылык жоруктар Мадумаровдун саясий оппоненттеринин колунан келген иш. Экинчиден, бул абдан ыплас аракеттер. Мадумаровду Текебаевга каршы коюу аракет эмес, анын 100 миңдеген тарапкерлерин атамекенчилерге карама каршы коюу аракет экени көрүнүп турат. Ал теледебат шайлоо алдында болгон. Теледебаттын мүнөзү жана кайрыгы шайлоо логикасынан улам келип чыккан. Менин Адахан Кимсанбаевичке койгон суроолорум ыңгайсыз суроо, риторикалык суроо катары гана мааниге ээ. Ал суроолор Адахандын адамдык, саясатчы катары кадыр баркын түшүрбөйт жана кымындай да зыянын тийгизбейт деп эсептейм. Адахан Кимсанбаевич жөнүндө сиз кандай ойдосуз? Ал кээде сизди саясий оппонентим деп айтып, бирок сыйлай турганын жашырбай жарыялап жүрөт. Мадумаров менен мен саясий оппонент эмесмин. Биздин идеологиябыз 90%га дал келет. Ал идеология элге кызмат кылган, патриоттук бийлик системин түзүү, Кыргызстанда мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү орнотуу, улуттук байлык эл үчүн пайдаланылып, адилеттүү түрдө калктын бардык катмарына бөлүнүшүн камсыз кылуу, таза шайлоолор менен эл тандаган, эл сыйлаган мамлекеттик бийликти түзүү. Болгон айырмабыз, мен парламенттик системди колдойм, ал президенттик системди колдоп келет. Болгон айырма ушул. Мен жана айткандай, биздин көз караштар 90% дал келет. Адахан Кимсанбаевич менен жеке мамилеңиз кандай? Адахан менен мен 1995-жылдары таанышып, чогуу иштеп келе жатабыз. Ал мени уулуу адам катары сыйлайт. Эл алдында бир да жолу каяш айтып тийишкен эмес. Мен тийишсем, албетте ал ошого ылайык жообун кайтарат. Адахан Мадумаров Бакиевдин кандуу бийлигинин убагында мамлекеттик кызматта турган деген дооматтар бар. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Тулпар тушунда деп коет. Ошондой эле ар бир саясатчынын келкели келип турган мезгил, тарыхый доору болот. Мадумаров 1995-жылдан бери кыргыз саясий ландшафтында калдайган орунду ээлеген фигура. Бүгүн Кыргызстанда 5 саясий лидер болсо, ошонун бирөө, 2 болсо, ошонун бирөө. Адахан Кимсанбаевичтин бүгүнкү тарыхый кырдаалдагы абалына ушундай баа берем. Саясатчы прагматик, реалист болуш керек. Бийликке келген адам жаман деп үйдө отуруп алса, анда эч нерсени өзгөртө албайт. Адахан Бакиевдин убагында иштесе, мен Атамбаевдин убагында иштедим. Бул деген сөз Мадумаров Бакиевдин идеясын 100% бөлүшүп колдоду, же Текебаев Атамбаевдин идеясын 100% бөлүшүп колдоду дегенге жатпайт. Саясий прагматизм, саясий реализм дегенди биздин окурмандар ушундай түшүнүшүн каалайт элем. Бирок прагматизм деп эле кечээки жана бүгүнкү бийликке кошоматчылык кылып, чындыкты көрбөй, көздү жумуу туура эмес болот. Бул багытта учурдагы президент Жээнбековдун иш-аракеттерине кандай баа бересиз? Саясий прагматиктин мисалы катары Сооронбай Жээнбековду да көргөзсө болот. Убагында ал Акаевдин учурунда жооптуу кызматта иштеди. Бакиевдин убагында өкмөт мүчөсү болду. Атамбаевдин убагында губернатордон баштап өкмөт башчы, президенттикке чейинки кызматтарды ээледи. Бирок мүмкүнчүлүк жаралганда өз алдынча саясат жүргүзүп кетти. Мирзиевге дагы ушундай суроо беришти. Сиз Каримовдун убагында унчукпай жүрдүңүз эле го деп. Ошондо ал ачык эле айтты. Каримовдун алдында унчукканымда мен азыр президент болуп алдыңызда турбайт элем. Башка жакта болот элем деди. Сооронбай Жээнбеков дагы бүгүн өз алдынча саясат жүргүзгөнгө аракет кылып жатат. Жээнбеков парламентаризмди, парламенттик республика курууну өзүнүн иш планы, максаты деп жарыялады. Ошондуктан мен анын бул саясатын колдойм. Бирок биз парламенттик республика шартында жашаган жокпуз. Атамбаев президенттик өзүм билем деген саясий системди түздү. Бүгүн Жээнбеков башкарып жаткан саясий систем деле өзүм билем деген систем. Бакиевдигинен, Атамбаевдикинен эч кандай айырмаланган жери жок. Азыр парламентте абал башкача. Парламенттик фракциялардын көбү өз лидерлерин жоготушту. Парламент алсырады. Фракцияларда бекем ынтымак болбой калды. Бирин деди. Бүгүнкү парламент парламентаризм принциптерин ишке ашырууга алсыз болуп турат. Ошондуктан 2020-жылкы шайлоо көп маселелерди чечет. Чыныгы парламенттик башкарууга өтүүгө саясий партиялар, саясий лидерлер даяр болушу керек. Ал лидерлер 2020-жылкы парламенттик шайлоодо аныкталат. Уткан партиянын лидери өкмөт башчы болуп, конституцияга ылайык толук бийликти колго алышы керек. Жээнбеков 20-жылкы шайлоодон кийин бийликтин баарын өкмөт башчысына өткөрүп, конституцияны өзгөртпөй эле бир нече мыйзамдарды өзгөртүү менен бийликти өкмөткө оодарса болот. Ал кайсы мыйзамдар? Бүгүн АКС коррупцияга каршы күрөшүү кызматы УКМКнын алдында ал кызмат УКМКдан чыгып, премьер-министрге түздөн түз баш ийген агенттик же кызмат болушу керек. Экинчиси Конституцияда Кыргызстандын тышкы саясатын жүргүзүү демилгеси да өкмөттө болот. Башка өлкөнүн өкмөттөрү мамлекет жетекчилери менен премьер-министр сүйлөшүп, эл аралык келишимдерге кол коет.
премьер менен макулдашып, президент да кол койсо болот. Бирок убагында премьер менен макулдугусуз эле президент сырткы саясатты жүргүзө берет деген мыйзам кабыл алынып кеткен. Ошол мыйзамды жокко чыгарып, 20-жылдан тартып тышкы саясатты жүргүзүү демилгесин өкмөт өз колуна алышы керек. Бул Сооронбай Жээнбековдун тарыхый миссиясы болуп калат. Анын президент катары негизги миссиясы Атамбаев түзгөн өзүн билем саясий системин талкалап, элдик бийликти өкмөт менен парламентке өткөрүп берүү болуп эсептелет. 2020-жылы ошол пландарын ишке ашырса, Жээнбеков элге берген убадасын аткарган болот деп эсептейм. Маекти алууга жардам берген адвокат Искен